Тыныстанов көчөсүндө турабыз. Эске салсак, Касым Тыныстанов фольклор жыйноочу, акын, илимпоз, котормочу, тилчи, өз заманынын мыкты коомдук ишмери. Анда сырткары ал алгачкы кыргыз профессору. 1925-жылы Касым Тыныстанов 24 тамгадан турган латын алфавитин жараткан. Ал эми 1932-жылдан тарта анын пьесалары сахнадан жарык көргөн. Ал эми жылдар өтүп бүгүнкү күнү сабаттуу кыргыз уулу Касым Тыныстановду эстейби? Азыр чогуу байкап көрөбүз. Кандайсың? Көчөнүн атын билесиңерби? Бул көчөн. Бул көчөнүн? Чүйский. Жок, бул көчө, бул. Бул көчөнүн? Билбей атканбыз. Бул Тыныстанов көчөсү. Тыныстанов ким болгонун билесиңерби? Тыныстанов. Акын болгон, акын. Актер болуш керек? Жок, билбейсиң. Катчы болгон болуш керек. Илимпоз жазуучу экенин ошону гана билем. Касым Тыныстанов биздин илгерки залкар жазуучулар, окумуштуулар, тил жана адабият боюнча анан жанагы биздин жанагы өкмөт башына биринчилерден болуп, кыргыз өкмөт түзүүчүлөрдөн болгон да. Жазуучу да. Эстен чыгып кетиптир. Искак Разака жөнүндө көрүп билем. Акчада сүрөтү бар экенин билем, бирок ким экенин Канча билбейм. сомдо билесиңби? 10 сомдукта болчу. Касым Тыныстанов жазуучу го? Окумуштуулардын бири да, бул кыргыз тилин, адабиятына, мамлекеттин өсүшүнө көп салым кошкон адам. Кыргыздын биринчи алифбесин ачкан. Алифбеби же балким башка алфавит? Ошо латын ал жок. Ошо 38-жылы Сталиндик репрессияга тартылып кеткен. Билекеш. Жазуучу, акын. Ал жазуучу да. Билбейм. Билбейсиң. Жок. Тыныстанов 5 сом что ли? 5 сомбу? 10 10 сом эмеспи? вроде 10 сом.